орто билим берүү мектебинин директору Карбосов Бектур Базар. Ала Мөдүн районундагы номер 2 орто мектептин директору Нуржамал Алымкулова мектепте компьютерлер жетишсиз болчу дейт. Эми мугалимдер дистанттык окутуу учурунда дал ушул ноутбуктардын жардамы менен окуучуларга сабак өтө алышат. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал турукташкандан кийин бул компьютерлер информатика кабинетине коюлат. Бизге өтө чоң жардам болду. Себеби буга чейин бизде компьютерлер болгон, бирок уже эскилиги жетип, колдонууга мүмкүн болбой калганда, эми азыр ушул ноутбуктарды бергенге биз аябай ыраазы болуп атабыз. Мугалимдердин эмгегин айрыкча ушундай оор мезгилде колдоо керек экендигин айткан коомдук уюмдун өкүлдөрү мындай жардамдар дагы да көрсөтүлөт дейт. Самая главная цель нашей организации, что строим школа. Биздин уюмдун негизги максаты алыскы райондордогу жетишсиз мектептерге техникалык жана материалдык жактан жардам көрсөтүү. Бул акыркысы эмес. Биз мындан арыда билим берүү жаатында ар кандай жардамдарды беребиз. Билим берүү тармагын колдоо эң маанилүү салым. Анткени мамлекеттин өнүгүшү билим берүүнүн сапатынан көз каранды. Адистештирилген министрлик билим берүү тармагындагы бир катар долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвесторлорду тартууда. Бул да болсо, мүмкүн болушунча ушул мектептерге көрүлгөн бир жардам, колдоо, мектептердин техникалык жабдууларын, инфраструктурасын жаңылоого болгон аракет катарында карасак болот. Кошумча билим берүүнүн булагы катарында ушул аралыктан туруп билим берүүнү дагы биз дайыма мындай бир пайдаланабыз, колдонобуз. Себеби балдарды ар тараптуу билим берүү үчүн салыштырууга алып барышыбыз керек. Жалпысынан 57 билим уясына ноутбуктар берилди. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн алыскы аймактарында жайгашкан мектептер. Мындай долбоор коммерциялык эмес уюмдардын колдоосу менен министрликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылууда. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.